Fayda verdi. Şu aylığa çağırdı. Bizi ya. Bazı fayda yok mu? Kirci. Ош облусунун Папан айыл өкмөтүнө караштуу Алчалуу айылынын тургундары көмүр ташыган унаалардын жолун бөгөп, бир нече талаптарын коюшту. Чогулгандар жеке компаниялар жолду оңдоп, суу чачып турабыз деген убадаларын аткарбай жатканын айтышууда. Буга чейин бир канча жолу тиешелүү жактарга кайрылган менен эч кандай майнап чыкпагандыктан президент Садыр Жапаровго кайрылууну туура көрүшкөн. Элдин көйгөйүн чечилет. Эч качан тебеленбейт деп атасыздар. Мисалы Tevelenbeyle bizdeki sapşımıyla paçaktaptar bunlar. Canlı görüp otasızlar. Buna karı aydat ben almadan. Buna bir günde 152 soy ödet. Bizge bir sonuçluk paydası yok. Çan tutağız, yol yok şu çan. O için Sadık Nur Hoca şunda bir öz gözleminizi alıp koysanız. Çandı kaptatat. Biz hazır mına yerde çındığında göp orularga da düşer bulatat. Alçalı ayılın elderi. Alergiya olup otat, çüşkürüp otat, başka bir orularga duşar bolup atat da. Ошон үчүн биз мына Белалма көмүрүнүн ишкерлери мына жолду да карап коюңуздар. Бул элди унчалык кайдыгер карабаңыздар. Ушул жолду салгандан кийин башында ушундай бир талаптарды койгонсуздар. Бирок ошо талаптарды аткарбай мына жолго такыр көңүл бурбай кайдыгер карап келатасыздар. Алчалуу айылынын үстүнөн күнүнө 150-200 жакын оор жүк ташуучу унаалар көмүр ташыйт. Алардын кыймылы күнү түнү токтобой. Айрым учурда айыл ичиндеги ички жол менен да катташат. Жергиликтүүлөр үйлөрүнүн эшик терезелерин ачканды такыр эле унутушкан. Кийим төшөктөрүн эшикке жая албай, чаң жутуп, оор шартта күн кечирип жатканын белгилешүүдө. Чаңдан өтө кыйналдык биз. Айрыкча мына аялдар кир жуабыз, кирибиз чаң. Түнү менен эшикке чыксаң боп-боз болот. Жашоого болбой эле калды, эмне кылышты билбей калдык. Жаш балдар эми кызыл кандуулук кылса, мисалы биз ата-энелер жолубузду мына балдар биз жооп бере албайбыз. Эми кандуулук кетип калса, мына ушу шопурда эле жаштар экен, мисалы үчүн. Мына биз чаңга буланып жатабыз, башка бирөөлөр узурун көрүп атат. Биз деле жашоону жакшы тараптан ойлошубуз керек да. Мисалы үчүн жакшы жашап, мисалы үчүн чаңды жут, вообще чаңсыз жашоо чаң бу жолу. Мисалы үчүн мен кече жакында эле кызымды менен неберемдин аллергияга апарып бердим. Чаңдан болуптур дейт. Kim bana bir şey için bir bilim emес başka үй бүлөгө ким күйөт? Ошо жолдорду оңдоп берсин. Болбосо аны ал жакка буруп алсын, ошо көкбелге буруп алсын, көкбелдин жолду тийсе. Мына ал жерден казабыз ошо эми ким болсо эми казып туруп өткөзбөс кылабыз. Ким болсо эми айтабыз эми эл башы бизге неме башка элдер бизди уксун тилибизди. Мына ошо чаңды көрдүңөр мына. Ал неме кылса мындай мен атайлап жыңайлап келдим. Мындай чаң болуп атат. Бириле бул жер эмес, баштан аяк жол ушу. Кичине эми Кудайдын шамалы бергенде Кудай ушу айылыбызды чаңына каптап калат. Мына бөлүнсек барсаң, жыгыла каятчык болсо попан. Ким болсо попан ушер болот. Бөлүнседен. Электиктер ишкерлердин жумушуна тоскоолдук кылуу ниеттери жок. Болгону элдин талаптарын эске алууну өтүнүшөт. Тургундар айылга суу чачып турганы бир машина менен жооптуу адам коюуну суранышат. Эгер бул да аткарылбаса, жолду тосууга аргасызбыз дешет. Касал көйүп атат айылыбызда. Doktorga barsaňar amele, işenbeseňer doktorga barsaňar gaýerden şu papandyn uşul alçaly kızıltуу oşunday bolup atat. Bizdin talabymyz muna şerge bir vadovozdu şu aýylybızga berseňer, şu özübüz katlasak o şerde 3 mal emes 5 mal seviş gerek. 5 mal sepese ber bolboy tapşa. Bizge jetken malumatlar boyunca 5 arça Vertex'ke 2,5 milyondan 4,5 milyon so'mga çeyin ayına akça bölüp turatken jolga. Ошол акчанын бир азын гана жумшап койсо, ушул жерде элдер эч кандай наразылыкка чыкпайт эле. Биз ишкерлердин иштебесине эч кандай каршылыгыбыз жок. Биздин талаптарыбызды аткарып, ушул жолдорду жакшына кылып ордуна келтирип койсун. Биздин эч кандай ишкерлердин ишин токтотууга биздин каршылыгыбыз жок. Алчалуулуктардын наразычылыгы боюнча Ош облустук мамлекеттик администрациясынын кабары жок. Элдин коюп жаткан суроо талаптарына аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Маматжалил Токторбаев жооп берди. Ал тургундар менен жолугушуулар уюштурууларын, кен иштеткендер менен да сүйлөшүү алып барыларын убадалайт. Бул боюнча да бизге буга чейин кайрылгандыгы мен билбейт экенмин, бирок бүгүн биз байланышабыз. Белалманын жетекчиси менен айыл өкмөтү менен байланышып, мүмкүн алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп туруп, жеринде бир жосум бул жака чакырып, аларды өздөрүн жолугуштуруп туруп, келишим түзүп,
Алчалуу айылынын тургундары менен жолугушуулугун уюштургула деп тапшырманы беребиз. Мүмкүн болсо ошол жерге дагы ошондой эле суу чачуучу машина бир айдоочусун ошонун айлык акысын карап берүү жагын биз тапшырабыз. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.